Имоджен циклону Европага аябагандай каттуу шамал менен жаан-чачынды алып келди. Ал азыр Орусиянын Европа тарабынан орун алып, андан ары жылбай күч алууда. Буга Азиядагы антициклон себеп болду. Анткени Имоджен Орусиядан түштүккө карай багыт алганда, аны Казакстандын түндүгүндө жайгашкан антициклон Борбор Азияга өткөрбөй турат. Анда Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы эртең кандай болот? Бул тууралуу мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайда аба ырайы өзгөрүүсүз. Эртең Ак Суу шаарында мелүүн кар жааса, Үрүмчү шаарында күн жылмайып турат. Казакстандын Борбор шаары Астанада дагы эле кар жаап жатат. Бул кар эртең да уланат. Алматы шаарында буга салыштырмалуу жылуу аба ырайы күтүлөт. Өзбекстанда асман ачык, мисалы Фергана өрөөнүндө күн чыгып турганы менен абанын температурасы төмөн бойдон сакталат. Ташкентте болсо +4 градуска жогору. Булардан алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө буга салыштырмалуу 1 градуска төмөн келет. Түркмөнстанда күн чыгып турган үчүн абанын температурасы бир аз жогору. Эртең Дашогуз өрөөнүндө да, Ашхабад шаарында да +5 градуска жылуу болот. Тажикстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу аба температурасы суугураак болмокчу. Эртең Душанбе шаарында жана Хорок өрөөнүндө орто ченемден төмөн болсо, Ходжент шаарында болсо жогору болот. Ал эми Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, бирок буга чейин жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу муз тоңуп, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы тоолуу аймактарда төмөндөп, калган аймактарда жогорулайт. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет.